Казакстандын президенти Шанхайда Кытайдын жогорку технологиялык компанияларынын жетекчилери менен жолугушту. Касым-Жомарт Токаев өлкө менен Кытайдын ортосундагы эки тараптуу байланыштардын болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлин белгиледи. Мисалы өткөн жылы товар жүгүртүү рекордтук 49 миллиард долларга жетип, ал эми Кытайдын Казакстандын экономикасына салган инвестициясы 30 миллиардтан ашты. Жолугушууда мамлекет башчысы технологиялык кызматташтыктын мындан аркы негизги багыттарын белгиледи. I would also like to highlight our data. Экибастуз шаарындагы Data Center Valley долбооруна өзгөчө токтогум келет. Бул биздин өлкөнүн уникалдуу стратегиялык демилгеси. Биз бул долбоор Казакстандын жана бүт Борбордук Азиянын санариптик инфраструктурасынын негизги тиреги болооруна ишенебиз. Анын негизги максаты маалыматтарды иштетүү борборлорун, булуттук кызматтарды жана жасалма интеллектин инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн эл аралык деңгээлдеги платформаны түзүү. Инвесторлорго толук жабдылган аянтчалар жана заманбап инфраструктура берилет. Cities, sites, modern infrastructure. Казакстан, Кытай, Борбордук Азия, Кавказ, Жакынкы Чыгыш жана Европанын ортосундагы негизги транспорттук логистикалык борбор болууга умтулат. Бул үчүн өлкө Евразиянын бирдиктүү санариптик транспорттук мейкиндигин түзүүнү көздөйт. Буга бажы жана логистикалык кызматтар жалпы санариптик тутумга бириктирилген Smart Cargo платформасын киргизүү жардам берет. Президент кытайлык инвесторлор бул демилгени ишке ашырууга катышууга чакырды. Кызматташтык үчүн дагы бир кесилишүүчү жай Ала Тау шаары. Ал Digital by Default принциби боюнча түзүлүүдө. Transparency, algorithmic. The city is also envisioned. Шаар ошондой эле аймактагы алдыңкы санариптик каржы борборлорунун бири болушу керек. Бул максатта биз санариптик активдерди, токенизация технологияларын, блокчейнди жана крипто индустрияны өнүктүрүү үчүн заманбап укуктук жөнгө салуу системасын түзүп жатабыз. Албетте, бул иштеги башкы тирек атаандаштык укук жана атайын салык режими болот. Ала Тау долбоорлорунун катышуучулары Астана эл аралык каржы борборлорунун экосистемасынын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалана алышат. National Financial Center. Казакстандын президенти ошондой эле критикалык маанилүү минералдарды өздөштүрүү, агротек, жасалма интеллект жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жаатында кызматташуунун келечегин белгиледи. Ал баса белгилегендей, Казакстан менен Кытай Евразияда жаңы технологиялык доордун жүзүн биргелешип түзө алышат. Жалпысынан Касым-Жомарт Токаевдин Шанхайга болгон иш сапарынын алкагында 15 миллиард доллардан жана 70тен ашык соода келишимге кол коюлду.